Бул Арыстан Алай сүйлөп аткан сөздү Аскар Акаев дүйнөгө окумуштуу катары, белгилүү адам катары жеткириш керек эле деп бериле тааламдан. Эгер Аскар Акаев бул кызматын аткара албаса, ооруп калат деп бериле тааламдан. Эгер бул кызматын аткара алса, Аскар Акаевди Арыстан Алай актайт. Кыргызстанга, касиеттүү жерге Акаев кайтып келет деп бериле тааламдан. Мен Акаевга баргам, жолуккам. Бирок өзүм түшүнүгүм пас болгондуктан түшүндүрө албаптырмын ойлонсом. Же ал аткарат, же болбосо Арыстан Алай баары бир жеткирет адамзатка. Аскар Акаев кыргыз эли аркылуу чоң сыноодон өтүптүр деп бериле тааламдан. Эгер өткөн эфирде айттым го, ошол күздө мен бийликтен кетем деп эле 2005 жылы сыртка чыгып, ушул алайлыктарды угуп, ааламдан буйрулган Арыстан Алайды укса, азыр авторитет болуп, дүйнөгө аты чыгып Акаевдин, кыргыз таанылып кетмек экен. Сакталып калмак экен. Анан пендечилик кылып, акылга салган кезде анан аалам күчтөрү айдап койду. Муну азыр Отунбаева дагы жеткирсе болот. Анткени дүйнөдө таанышы бар. Атамбаев да кылса болот, азыр Арыстан Алайга уланып алыпчы. Жээнбеков дагы ушу кызматты аткарып ийсе азыр утуп алат. Түбөлүктүү ааламдык кудайлык орунга отуруп алат. Жок, акылга салып кара күчкө салса, энергия, аалам тээп коет. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов кыргызды таанытып бир чыйыр ис алып кеткен болсо, Арыстан Алай чоң даңгыр жол салат. Ага ким уланса, ошол сакталат, баркталат, бааланат. Мына урматтуу журтум,